Бишкек шаары маданий жана тарыхый борбор. Шаарда көптөгөн жогорку окуу жайлар жайгашкан. Ооба, сиз көрүп турган борбордун так жүрөгүндө орун алган кадимки Эркиндик бульвары. Кенен жана келишимдүү тарыхый архитектуралык курулуштар менен курчалган проспектке катарлаш Айкөл Манас жана Айтматовдун айкелинен анча алыс эмес. Агартуучу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин башкы имараты жайгашкан. Менин билим канам, бул менин сыймыгым. Университет өзүнүн 70 жылдык тарыхында белгилүү ийгилик коштогон илимпоздорду, таанымал талант ээлерин, санжыралуу саясатчыларды, ардактуу агартуучуларды, кайратман мугалимдерди, чебер спортсмендерди даярдап чыгууга жетишти. Всем привет! Меня зовут Айдай, и это мой университет. Я учусь здесь и состою в студактиве. Пойдем, я расскажу о своем университете. Поступить в вуз – это не только получить студенческий билет и целыми днями зубрить учебники, хотя и не без этого. А для меня важна атмосфера, в которой проходит обучение. Если ты поступишь в наш университет, становишься частью большого и дружного коллектива. У нас все друг друга знают, общаются. Когда идешь по коридору, только и слышно «Привет! Привет!» И это очень классно. А сейчас обо всем расскажет наша Айтурган. Салам, менин атым Айтурган. Бул менин сүйүктүү окуу жайым. Сени менин студент болушуң менен куттуктайм. Эгер сен татыктуу технологиялык билимге ээ болууну кааласаң, биздин университетке кел. Жүрү анда биздин университет тууралуу маегибизди улантабыз. Окуу жайдын тарыхы тээ алыскы 1945-жылдан башталат. Белгилүү коомдук ишмер агартуучу Ишеналы Арабаевдин ысмын алып жүргөн Кыргыз мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнө быйыл 70 жыл толду. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин тарыхы 1945 жылдан башталат. 1945 жылы 1 январда кыргыз жана жергиликтүү башка улуттун өкүлдөрүнүн кыздары үчүн кыз келиндер педагогикалык окуу жайы түзүлөт. СССР министрлер кеңешинин 4 сентябрь 1950 жылы кабыл алынган номер 142-53 буйругунун жана Кыргыз СССР министрлер кеңешинин 24 октябрь 1950 жылы кабыл алынган номер 811 токтомунун негизинде Кыргыз кыз келиндер педагогикалык училищеси Кыргыз кыз келиндер мугалимдик институту болуп кайрадан түзүлөт. СССР министрлер кеңешинин 22 июль 1952 жылда кабыл алган 185-52 буйругунун жана Кыргыз СССР министрлер кеңешинин 5 август 1952 жылда кабыл алган номер 805 токтомунун негизинде 1952 жылдын 1 сентябрынан тарта Кыргыз кыз келиндер мугалимдик институту Владимир Владимирович Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту болуп кайрадан түзүлөт. Кыргыз Республикасынын президентинин 23 июнь 1992 жылы кабыл алган токтомунун негизинде Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту болуп негизделет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 11 май 1994 жылдагы кабыл алынган 307 токтомунун негизинде Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети болуп түзүлөт. Кыргыз Республикасынын президентинин 3 май 2005 жылы кабыл алган токтомунун негизинде Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп түзүлөт. Өткөн кылымдын орто ченинде түптөлгөн алдыңкы окуу жайлардын бири Борбор калабыздын чок ортосунда жайгашкан университет учур талабына жооп бере турган окуу имараттары менен камсыздалган. Университетте бүгүнкү күндө 1000ден ашуун профессордук окутуучулук курам. Анын ичинде 300гө жакын илимдин докторлору жана кандидаттары ийгиликтүү эмгектенип келишет. Учурда университетте 12 000ден ашуун студенттер билим алышууда.
156 докторанттар жана аспиранттар квалификациясын жогорулатуу менен алектенишет. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети магистрдик программаны өнүктүрүү максатында азыркы учурда магистратураларды ачып, 695 магистрант билим алууда. 70 жылдык тарыхы бар окуу жайда эң мыкты атмосфера түзүлгөн. Ал эми студенттердин ар тараптуу жана заманбап өнүгүүсү үчүн биздин ректор ар дайым кам көрүп келет. Университеттин өзгөчөлүгү университет Кыргызстандын мектептери үчүн мектеп окуучуларын даярдайт, ушуну менен айырмаланат. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстандын бардык улуңуруштарында мектептерде эмгектенип атышат. Университет өзүнүн материалдык техникалык базасы боюнча, профессордук окутуучулук жамааты боюнча дагы Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын бири болуп эсептелинет. Азыркы кезде биздин университетте билим берүү программаларынын бардык бөлүктөрү ишке ашырылат. Башкача айтканда, лицей, колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура бардык билим берүүнүн баскычтары иштеп атат азыр биздин университетте. Университеттин материалдык базасын ала турган болсок, эң бай китеп фонду бар, бизде илимий китепкана бар. Эң жакшы анан азыркы мезгилде заманбап компьютерлер менен толукталган мыкты компьютерлер парк иштеп атат. Белгилеп кете турган нерсе, биз акыркы 1-2 жылдан бери өнүгүүнүн бир жаңы багытын программасын ишке ашырууга өтүп атабыз. Бул Кыргыз-Япон, Кыргыз-Корей институттары ачылды. Анан жакында мына буюрса бул Кытай-Кыргыз, анан Иран-Кыргыз институттары ачылуу маселелери сүйлөшүлүп атат. Мен ойлойм, ушунун баары тең биздин университетке азыр дагы бир жаңы бир импульс берет деп. Менин атым Адлет, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуганыма сыймыктанам. Университетте окуу методикалык куралдарга бай кабинеттери абдан көп. Эми мындан ары сапарыбызды көркөм дүйнөнү карай улайлы. Ой, укмуш керемет. Көркөм маданият жана билим берүү факультетинде билим алуу ары түйшүктүү жана өтө кызыктуу экен. Саркеч кийимдерге сарсана болбой эле кой. Жылыс Назарбековна сапаттуу сайган саймалардын сырларын сага айтып берет. Кол өнөрчүлүктүн сырларынын технологияда туура пайдалануудагы ийгилигине азыр күбө болобуз. Мына сага көз жоосун алган саркеч кийимдер. Сырттан караганга сырдуу көрүнгөнү менен саркештеп сайган сайма сырларын сапаттуу билим жөнгө салып турат. Ал эми ажарлуу, келишкен бой келбетиң менен курбуларыңды кубанткың келсе, сулуулар сынагына да катышсаң да болот. А бул биздин Рашид агай. Ансыз окуу жайда бир да массалык маданий иш-чаралар өтпөйт. Бош убактыбызда бардыгыбыз спорт залга шашабыз. Спорт бул ден соолук булагы. Мелдеш атаандаштык катары гана эмес, адам баласынын ден соолугун чыңдоодо эң башкы роль ойнойт. Спорт аркылуу адам ден соолугун гана чыңдабастан, дени сак жашоо сырларын ачууга үлгүрөт. Окуу жайда спортко мыкты көңүл бөлүнгөн. Жаркыраган спорт залдар, ар кандай спорт оюндарынын түрлөрү, машыгууга студенттерди тартуу боюнча тынымсыз аракеттер ийгилик натыйжасын берүүдө.
өлім гүлзар кылчы жүректин агакшып жаткан жерлерин гүлзар кылчы жүректин агакшып жаткан жерлерин көрүнүп койсоң бир жолу булуттан чыккан айга окшоп Всем привет! Меня зовут Рима, и я хочу рассказать о дружбе в университете, а также хочу поздравить всех с 70-летием нашего университета и поздравить наших первокурсников с поступлением и с посвящением. С праздником, друзья! татыктуу билимге ээ болуу ар бирибиздин милдетибиз. Ийгилик сага, студент!